Чындыгында азыркы биздин заманда баягы батыш көп аралашып кетпеди бизгечи. Азыркы заманда аялдардын өнүгүүсү десе эле эң биринчи эле баягы аял бизнес ачып, же бир жерде катуу бир жерде иштеп, жулунуп, көз карандысыз деп көз карандысыз дегенде өнүккөн аял деп элестетип бизге ошону мындай кандай десем киргизип келатат да. Бирок чындыгында мусулман аялынын өнүгүүсү бул башка эле нерсе да, таптакыр башка нерсе. Мусулман аялдын өнүгүүсү бул ал үй бүлөдөгү өнүгүүсү, эне катары, ата-энесине кыз катары, күйөөсүнө жубай катары өнүккөнү ошол экен да аялдыкы. Жубайдын өнүгүүсү бул ошол жолдошуңа Куранда эмне деп келген? Сүннөттө пайгамбар саллаллаху алейхи эмне деп айтып келген? Ошондой жолдошубузга мамиле кылганды үйрөнүп алсак, ошол биздин ийгилигибиз, ошол биздин өнүккөнүбүз да. Эркек үйгө аялына эмне үчүн келет дейт? Тынчтык издеп келет дейт да, көздөрүнөн. Тынчтык издеп келет дейт. Көчөдө иштеп жүрөт, үй бүлөмдү багам, элиме, жерим үчүн пайдамды келтирем, өнүктүрөм деп келатат. Аял эң биринчилердин милдетиңер дейт, күйөөңөрдү тынчтандыруу дейт да, тынчтык берип, жакшы жубай, мээримдүү жакшы жубай болуш, ушул аялдын өнүгүүсү ошол экен да, эң биринчи ошол экен да. Андан кийин анан мээримдүү эне болуш, тарбия. Тарбия 80% энеден. 80% энеден болот экен да. Жада калса азыр илимпоздор изилдеп келбедиби? Бала дейт, таятасын тартат экен. 50-100% таятасын, то есть энеси жагын тартат экен да. Ошон үчүн аял өзүн эле тарбиялашыбыз керек экен. Биздин өнүгүүбүз бул эң биринчи биз эч кимди өзгөртө албайт экенбиз. Ушуну түшүнүшүбүз керек экен да. Эч кимди өзгөртө албайбыз. Бул дүйнөдө эчке бирөөгө таасир эте албайбыз да. Биз мисалы бирөө адам жакпайса, биз ага болгон көз карашыбызды, оюбузду, анан ошого мамилебизди эле гана өзгөртө алат экенбиз да. Баягы эле ошо мультфильмде болуп эле сууда енот бар го, сууда мени жаман көрүп атат десе, апасы айтат, жылмайып койчу барып ал суудагы енотко десең, барып жылмайсаң, ал дагы жылмаят да. Ошондой эле биз өзүбүздүн эле мамилебизди өзгөртө алат экенбиз да. Анан ушул аялдын өнүгүүсү дегенде, ушул үч тарабыбыз, ушул нерсебиз өнүктүрсөк, ушул мыкты эне боло алсак, балдарыбызга туура тарбиялай алсак, мисалы, исламда мусулман аялы жубайыбыз ыраазы болсо бизден, сиз менден ыраазысызбы десе жолдошуңуз, мен сизден ыраазымын деп айтса, ошол биздин өнүккөнүбүз ошол экен да. Анан ата-энебизге ыраазысызбы апа десе, атабыз, апабыз, ооба ыраазымын десе, ошол биздин жетишкендик, ошол биздин өнүгүп өскөнүбүз ошол экен да.